Бул жерде кеп сүйлөшүүдө да, урматтуу депутаттар, жакшы сүйлөшүүлөр болбой жатат да. Сүйлөшкөндө же чай үстүндө эле чечип кое турган маселе бул, чынында мындай. Ошо бийик деңгээлде сүйлөшө албай атат да. МИД болсо мына Кульско Шайлиштер айтты. МИД бул түздөн түз ушулардын жумушу да, Тышкы иштер министрлигинин жумушу. Ушуну дипломатиялык жол менен давамlı чечип коюш эле. Сиз эми бул жерде айтып атасыз, эми карайбыз, анан сүйлөшөбүз деген. Андай болбойт. Бул маселени срочно чечиш керек. Андан кийин баягы биринчи кезекте ошо биздин элдин саламатчылыгы, ден соолугу бийик турат да. Ошол саламаттык сактоо министрлиги да барып, ошол жакта баягы монитор жүргүзүш керек да. Элдин саламаттыгын текшерип, кандай болуп атат, кандай оорулар чыгып атат деп. Себеби ошол кичинекей эле завод деп атпайсызбы, теге Замир Душалевич. Баягы анан ошол биздин кошуна мамлекеттин ошол заводдун айланасында бир конуштар барбы же мындай жокпу ал тарапта? Барбы? Жакын эле жайгашкан, балдар деле бизге окшоп кайрылса керек дейм ушу. Менимче баягы өйлө жактарына эми. Анан бул жерде сүйлөшүү дипломатиялык жол менен тез арада чечиш керек да. Тез арада чечиш керек. Бизге себеби тиги самый чырган заводдо химия колдонот да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Сам составында химия бар да. Бул деген өтө зыян. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, давайте бүгүндөн баштап тездеткиле. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгүлө. Жыйынтыгын айткыла. Тышкы иштер министринин орун басары. Сөзүңүз барбы? Айтыңыз. Урматтуу депутаттар, чын эле бул көйгөй маселе болуп атат. Биздин элибиздин саламаты боюнча биз мойнубузга алабыз, иштейбиз, иштеш керек, эртерээк бүтүрүш керек. Мен мисалы мындай жаран катары деле айтам да. Биз качпайбыз жумуштан, эртерээк бүтүргөнү аракет кылабыз. Бир жылдан бери эмне жумуш аткарып атасыздар анда? Эртерээк бүткөндө. Бир жыл эмне аспы силерге? Жок, болгон канча убакыт керек силерге? Неме кылып көрдүк да. Жок, канча убакыт керек дагы силерге? Дагы бир жылбы, 2 жылбы? Тез арада эле чечип койсо болот бул маселелерди. İşleş gerek de onda. Belirli bir işleş gerek. Oturabilirsin kabinette. Ya kabinette oturup. Olmazsa yönetiş gerek bunlardan. Doğru aytat. Zamir düşeriz. Bir cuma yaşap gelirsin hoş olacak. Мен природа Тышкы иштер министри менен толук сүйлөшүлгөн эмеспи? Мындай толукан сүйлөшүүлөр болгон эмес да, мына көрүлүп турбайбы эми? Эч кандай жумуш. Маалымат катары айтып кетейин, эки жолу биздин төрага, кабинет министринин төрагасы эки жолу МПКда көтөргөн бул маселелерди. Биз бүт деңгээлде иш жүргүзүүлөр жүргүзүп атабыз. Сүйлөшүү болуп атат. Начар сүйлөшүп атасыңар да? Начар.